дает нам не только окошко. Баткен облусунда дүйнөлүк палеонтология илими үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон Мадиген аймагына арналган Мадиген дүйнөлүк маанидеги палеонтологиялык кенч аттуу эл аралык талаа симпозиуму өтүп жатат. Иш-чаранын уюштуруучулары Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын геология жана палеонтология институту, Тянь-Шань геологиялык коому жана Мадиген геопарк коомдук фонду. Большая честь для нас, что мы в этом могли участвовать. Сегодняшний день как раз посвящен тому, чтобы показать, насколько уникальным геологическим наследием в мировом масштабе является Мадиген. Мадиген Борбор Азиядагы палеонтологиялык мурастарды изилдөө жана дүйнөлүк коомчулукка таанытуу багытында маанилүү аймактардын бири. Бул жерден жердин байыркы тарыхына байланыштуу уникалдуу фоссилдер табылып, илимий коомчулук үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Жергиликтүү бийликтин аракети ушул баарыга маалым болгон ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүүнүн үстүндө бир топ иштер аткарылып, бүгүнкү күндө ушул Мадигендин аймагы 8000 километрден ашык Мадиген геопаркы деп министрлер кабинетинин тескемеси чыгып, геопарк деп аталып, бир канча изилдөөлөр жанагындай медиа турлар коомчулукка таанытуунун үстүндө байма-бай иш-чаралар өтүп келип атат. Бул да ошол бүгүнкү симпозиумдагы ошол иш-чаралардын катарында эле ошол бүт аракеттердин жийиндиси ошол ЮНЕСКОнун тизмесине кошуу болуп эсептелинет. Мадиген аймагы дүйнөлүк маанидеги палеонтологиялык мурас катары бааланып, дүйнөлүк баалуулуктар тизмесине киргизилди. Симпозиумда Мадигендин дүйнөлүк палеонтологиялык орду аймактын уникалдуу табигый мурасын сактоо жана эл аралык илимий кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Конечно, я уже не первый раз в Мадигене, я первый раз здесь была в 2021 году. Мадигенге мен биринчи жолу келип жаткан жокмун. Мындан 5 жыл мурунда бул жерге келип, уникалдуу объектини сактоо жана изилдөө боюнча алгачкы аракеттер жаңыдан башталып жатканын көрүп кеткем. 5 жыл аралыгында бир топ иштер аткарылыптыр. Бүгүнкү күндө ошол өзгөрүүлөрдү көрүп, аябай кубандым. Айрыкча Мадигендин дүйнөлүк маанидеги 100 геологиялык аймактын катарына кошулуп жатышы абдан чоң жетишкендик. Албетте, Казакстанда да уникалдуу геологиялык аймактар көп, бирок Кыргызстандан Мадиген геопаркынын дүйнөлүк деңгээлдеги палеонтологиялык аймактардын катарына кошулушу өлкө үчүн чоң сыймык жана маанилүү жетишкендик деп эсептейм. Как подать номинационные досье и так далее, но это огромная командная работа. Ошондой эле Мадигендин илимий жана туристтик потенциалын жогорулатуу, геотуризмди өнүктүрүү боюнча пикирлер айтылууда. Иш-чарада Мадигенди изилдөөгө жана дүйнөлүк илимий коомчулукка таанытууга салым кошкон укмуштууларга Баткен облусунун Ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан ыраазычылык каттар тапшырылды.